Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандык туугандар. Биздин Жумгалы районунда нарында кыш эми аяктап карлар эрип бүтүп калды. Кудай буйрса, Аллага шүгүр. Кыргызстандын холодильниги десек болот. Бизде 4 айга чейин, 5 айга чейин эме болот. Кыш болот да. Апрелдин башында башталат. Айдоо, жер айдоо. Ага чейин жер тоң болот. Кээде андан да кеч калып калабыз ага чейин. Кудайдан жакшы нерселерди сураналы, дуа кылып. Жаздын эртеге келишин. Бир сунушубуз бар эле. Кийип турган Мекомдун кийими компаниясын мурда промотор болуп да иштеп калганбыз, сатуучу болуп. Бул кыргыз элинин компаниясы да, ошого жардам берсек да. Арзан тариф бар экен, корпоратив. Айына 250 сом болот экен, 30 гигабайт интернет болот экен, 30 же 40. Кенен болот экен интернет, түгөнбөйт экен, калкалап атат. Ылдамдыгы жакшы экен, жакшы эле болуп атат да, ылдамдыгы. Токтогон жок, кээде эле болобу. 4G менен тартып атат. Жумгалы районунда 4G бар азыр. Бишкекте бар, башка жерлерде эле бар да. Ошону байкап көрсөңүздөр да, 4G тартса эмне үчүн колдонбой атабыз, өзүбүздүн элибизге жардам бере албай атабыз. Кыргызстанга ушул жагы менен эле жардам берсек болот да. Миллиарддаган долларлар келе турганда, эгерде ар бир кыргызстандык 250 сомдон айына единица салып турсачы, ошо салып атканда мен кыргыз элиме жардам берип атам, өзүмө жардам берип атам деп мындай сыймыктануу менен салсак да, сүйүнүпчү. Жана түйүн сыртында Билайн Ошкага, Нур Телекомго 100 минут акысыз берилет экен бир айга. Анча адамдарга бул жетет экен да. Эгер жетпей калганда, анан Ошкага салып эметип атабыз. Сүйлөшүп алып атабыз да. Интернетти кененирээк колдонот экенбиз, күн түн дебей, ошо 30 гигабайт бөлүнбөйт экен, күн же түн депчи. Ошого эмне үчүн өтпөй атабыз. Оңой эле барып алат экенбиз, Меком офисине барат экенбиз. Бир 500 сомдой төлөйт экенбиз. Бирок дароо эле корпоратив бербейт экен. Бир ай ошо менен колдонуп турат экенбиз, анан экинчи айдан кийин анан чалып коет экенбиз да. Ушундай эме болуп калды. Биздин бир айыбыз бүтүп калды дегенде, анан алар өзгөртүп коюшат экен, корпоратив кылып. Анан 250 сом салып анан колдоно берет экенбиз. Бизге жакты да. Анан мусулманчылыкта айтылат, өзүңө каалаганды дейт да, хадисте. Өзгөгө дагы ушундай кааламайча дейт, силер толук момундуу болбойсуңар дейт да. Өзүмдө мындай жакшылыкты, жакшы нерселерди башка сиздерге дагы сунуштап коюуну туура деп ойлойм, туугандар. Бөлүшүп койсоңуздар ушул биздин видеобузду. Жана биздин каналга катталып коюңуздар да. Акча табуу эмес, акча табуу экинчи орунда калып калды. Ушундай пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп, иман туурасында сөз кылышып, имандуулукка таргиптер болот, Кудай буйрса. Жакынкы күндөрдө дагы даватка чыгалы деп турабыз. Подписация кылып койсоңуздар, Максат Бейшеевдер деп жазсаңыздар, орусча тамга менен жазсаңыздар болот, англисче жазсаңыздар болот. Катталып коюңуздар, туугандар. Жана лайктан басып коюңуздар. Канал ачылганыбызга жакында эле болду да. Жакында эле болду, бир айча болуп калды. Кудай буйрса, иншалла блогер болуп дагы кошумча жумуш кылып алып жүрөйүн деген ниетим бар да. Негизи менин кесибим агрономия да. Анан агрономия ошо айылда элебиз. Буйрса иш жүзүндө көрөлү деп атабыз да, ошо айылда иштөө кандай болот, блогер болуп дагы. Өзүбүздүн малыбыз бар, жерибиз бар, үйүбүз бар. Бул негизги жумуштарыбыз да. Экинчи жумуш кылып ошо блогерликти алып кетейин деген, Кудай буйрса, жакшы ниеттер бар. Блогер болгондо баягы элге пайдалуу маалыматтарды берип турайын деген сөз да, Алланын ыраазылыгы үчүнчү. Жөн эле баягы адамдар күнөө таба турган нерсени убактысын
албастаган адамдардын мындай нерселерди чыгаргы келбейт да туугандар. Андай кылсак өзүбүзгө да зыян, өзгөгө да зыян болот да.